Кыргызстандын не бир керемет жерлери бар. Ошондой керемет кооз укмуш жерлеринин бири Алайкуу. Союз мезгилинде Алайкуу солуп кетсе Москва болуп кетет деген сөз бар эле. Бул бекеринен чыккан эмес, Кытай менен чектешкен үчүн бул абдан маанилүү зона болгон. Ошон үчүн элге жетпеген дефицит товарлар, кызыктардын баардыгы Алайкууга келип турчу. Советтер Союзу урагандан кийин ошол маанисин жоготту дагы, Алайкууга анчейин көңүл бурулбай калган. Натыйжада бир топ элдин көйгөйлүү маселелери чечилбей келген. Элдин негизги эле көйгөйлүү маселеси ушул жол болгон. Алайкуунун аркы Кытай менен чектеш айылынан Райбургуга чейин 100 чакырымдын тегиреги. Мына ошол жолго узак жылдар бою татаал болуп аябай начар болуп турду. Анан элдин тилегени эле ушул жолду оңдоп берсе, жолго асфальт салып берсе деген тилек болчу. Далай саясатчылар жолуңарды оңдоп берем, асфальттатып берем деп түрдүү кызматтарга шайланышты. Бирок мындай реалдуу ишке ашканы быйылдан баштап, быйылдан баштап болду. Курултайда аксакалдар барып президентке айтышкан болчу, андан башка дагы далай сөздөр айтылган. Президент Садыр Жапаров ошондо убадасына туруп айткан. Мына быйыл 10 чакырымдан ашуун жол өкмөттүн эсебинен асфальттанды, өзүңөр көрүп тургандай мына ушундай. Андан тышкары Алмамбет Насыралы уулу деген бир жеке ишкер жигит дагы 10 чакырымына каржы бөлүп, демөөрчү болуп асфальтталды. Иши кылса жакшы жылыштар бар. Азыр мен Алайкууга барып келатам. Бул жолдун көйгөйүн ушул жактык болуп, мен абдан жакшы билем, бала кезимден көрүп өскөм. Элде ыраазычылык. Анан ушул ишти улантса дагы мүмкүн болгон жерлерге асфальт басып берсе деген тилектерин айтышты. Ошондой эле бул карагайлар аркылуу азыр кабелдик интернет тартып атышыптыр. Буга чейин мобилдик интернетти колдонуп келген элдер, Мегаком жана башкаларды. Буюрса алайкуулуктардын үйүнө Wi-Fi коюп, мындай жаңы замандын белгилерин сезүүгө дагы абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Жол оңолуп, асфальт бир топ жерине басылды деген сөз бул Алайкууга жол кыскарды деген сөз. Мисалы, мен айылым Ойталга жол 40 мүнөттөн 1 саатка чейин кыскарттыр. Элестеткиле, замат деле жетип келдик. Демек, сиздер дагы Алайкууга кызыгып жүргөн адамдар аябай көп экенин билем, атагында алыстан угуп. Келиңиздер, Алайкууга келгенге сиздерди чакырган мындай себептер абдан көп. Эң биринчи эле бул жердин эли абдан сонун, ачык мүнөз, жөнөкөй, шайыр, тамашакөй эл. Андан тышкары ошол элди бияка кармап турган жаратылышы не бир керемет. Анан дагы бир брендибиз бар. Бул Кыргызстандагы далай фестивалдарда биринчи орунду алган, Кыргызстандагы эң мыкты кымыз Алайкуунуку. Табияты эң таза. Өзүңүздөр келиңиздер, досторуңуздарды чакырыңыздар, чет өлкөлүктөрдү алып келиңиздер, кайдыгер калбайсыңар, абдан рахат алып, мындай жыргап кетесиңер. Мен азыр бул жака кеминдик ишкер байкелер менен кетип атам, алар дагы абдан сонундай рахаттанып, жыргап кетип атканын айтышты. Мен Алайкууга биринчи жолу келдим. Алиге чоң рахмат. Биринчи жолу көрсөтүп мен даже Али кеченден бери көрдү го, мен аябай ушунчалык рахаттанып чачак калдым, мен энергиям төгөнүп калды. Аябай мындай эме коозду көздүн жоосуна ала турган жер экен да. Жолдору Алиге айтып атты эле, татаал деп. Татаал эчтеке жолдун татаал эчтекесин көргөн жокмун. Көп жерин асфальттап баштаптыр, Кудай кааласа мындай экономиканын өскөнү кандай ушул оңдоп атканына ыраазымын, андай жакшы болуп калыптыр жолдор. Мындай оюн впечатлением аябай жакшы. Жаратылышы, табияты. Табият. Кыргызстан жердин баары эле кооз деп коебуз го. Бирок бияк мындай кичине өзгөчө коозураак жер экен го. Өзгөчө кооз. Өзүнчө мындай бир шармы бар жер экен аябай. Өзүм да Кыргызстанды көп эле кыдырдым эле. Бирок улам биринен бири кызык да, балким мындан да кызык жерлер бар, бирок эң акыркы ошол мындай кызыктуу жер болгон ошол Алайкуу болду мага. Чоң ачылыш болду. Чоң рахмат сага эле. Кымыз жактыбы? Кымызды мен ойлогон эмесмин, силерде ушундай кымыз болот экен. Даже мен ойлочумун, тиги чүй жактык болгондуктан кымыздын эле кээни тиги нарыңбы деп.
нарында мынтип сактай ичпейт го. Албетте нарында көргөн эмес. кымызы да жакшы. Жок, мынтип кышында сактап ичкен мен. Бирок алайкунуку андан жакшы. Мага нарындык байкелерим, досторум далай айтышат. Ну алайкунуку мен ичкеним боюнча эмештин да. Жазында жанагы саап баштайт го. Ошондо да свежий сыяктуу да. Айырмасы. Бул дагы мындай өзгөчөлүк. Алайкулук туугандардын. Анан айылдын мекени жөнүндө айтып кетейин, кичинекей айылы жөнүндө, Ойтал жөнүндө. Атына жараша заты дегенде аты да сонун коюптур, Ойтал деген. Мындай аттуу көйлө жерде Кыргызстанда жок го, Ойтал деген жерде. Көлдө бир Ойтал деген айыл бар. Ойтал деген айыл бар, бирок өзгөчө айыл экен. Эле тоолор, мындай тоонун баарын көрүп эле жүрөм, мындай тоолорду көргөн эмесмин. Баягы айылды мактайын деп аткан же болсо тиги кошомат кылайын же болсо сөз мындай эчтеке карызымда жок боло мен. Чындыгы ушундай экен. Даже жолдорду көрсөтүп койсоң эле, мне кажется, элдерде көрсөң көп жери таш жолдор, бирок оңдо асфальт кылып, мындай ар кайсы жердин бөлүк кылып келишиптир. Мунусу да бул жол салынса жана айтып атпадым бир ушундай. Мындай эмесине жакшы болот го, карым катнашка, убакыт үнөмдөп. Аябай көп мындай айыл ичиндеги асфальттар мурда да салынган, аны да айта кетишибиз керек. Бирок башка жактарда интенсивдүү салынып башташы ошол былтыртан быйылдан баштап болуп атат. Азыр даже айылдарды көрүп атасың, мындай тарсайын. Мындай жерлер жок го да. Швейцария өзүнчө. Класс. Карабайсың, ыргы менен салынган да бит бар. Тартиби бар. Ыктап салып башкан да бит бар. Ошол эле. Анан мына өзүңүз байкагандай, үйлөрдүн арасында короолордун мындай дуал менен тоскон эмес. Мына эң Кыргызстанга керек айылдын жанагы эмеси жүзү. Ушундай болуш керек. Илгери бардык эле айылдар ошондой болуп чыккен го, Анан каякта жанагы дуал салып мода кетпеди, ал каяктан келди билбейм. Айтайын дейм, мен бирок анын кереги эле жок го дейм. Себеби кыргыз эч качан короосун дуалдап тоскон эмес.